Зеленский боюнча дагы биринчи суроом. Бул кайгы, бул жетишкендик эмес. Эгер туура түшүнгөн мамлекетке. Бул кайгы. Шоу-бизнес. Ал кандай президент болуп кетет, келечек көрсөтөт. Украинанын өздөрүнүн саясий технологдору айтып атат. Бүгүнкү 74% колдойм деген 74%. Бул Зеленскийди колдойм деген пайыз эмес, бул Порошенкону жек көрөм деген пайыз деп атат. Кыргызда жакшы макал бар. Биткө чөшүп кийимиңди, көйнөгүңдү отко ыргытпа дейт. Түшүнөсүңбү? А сен ошого өчүшөт экенсиң. Башка вариант жок беле. Бар эле да. Мамлекет ойнобош керек. Бул от. Аябагандай жаман каттуу от. Мүмкүн эртең мыкты команданы түзүп алып, алына жылып кетиши мүмкүн. Менин күмөнүм аябай көп. Кече бирөө аябай туура сөз айтты. Ошол 74% плюс бүгүн кучактап өп көкөлөтүп аткандар эртең биринчи таш ошолор атат деп. Неге? Сүйүүдөн жек көрүүгө бир кадам дейт. Бүгүн көкөлөтүп аткандар ошондой болуп калат. Караңыздар, Саддам Хусейнди кулатаардан 3 ай башта болду беле шайлоосу. 97% эл колдогон. 3 айдан кийин Америка кирип барып кулатты эле. Ба эстеликтердин үстүнө чыгып алып секиришип аткан. Эл ушундайбыз биз. Ишенип койгула. Жетишкендиги бир тарап аябай чоң жетишкендик. Айтып атпаймынбы, жана элдин каалоосу канча пайыз болсо, бюллетендин жыйынтыгы ошончо болуп чыкты. Бул жагынан Украина баарына сабак көрсөттү. Үлгү болду бул жагынан. Анан ал кандай президент болот, келечек көрсөтөт. Жаштыктын жакшы жагы бар, жаштыктын чатагыраак жагы бар. Себеп кечеки эле биринчи сүйлөгөндө биздин айтыш керек эле да, биз менен кызыктар болгон өлкөлөрдүн баары менен элибиздин кызыкчылыгы үчүн кызматташканга даярбыз деш керек эле. Жок, бул мамлекет биздин душман, бул президент биздин душман, биз бул жак менен барабыз деп сүйлөп жиберди. Ал баягы жаштык. Үйүңдө сүйлөп берсең кечиришет. Артист болуп сахнада сүйлөп берсең кечирет. Эми бүгүндөн баштап саясатчы катарында кечирилбейт бир да.